Дарыгерлик кесип ары ардактуу ары коопту. Дарыгерлер өз өмүрүн тобокелге салып, адам өмүрүн сактоо үчүн жанын аябай күрөшөт. Балчы шаарынын жалпы дарыгерлик практика борборунда өз кесибин сүйүп иштеген жаш ак халатчандар айлык маянасынын төмөн экенине карабай өмүрүн медицинага арнап келишет. Бирок жылдын башынан өмүр сакчыларынын маянасы кыйла жогорулап, ишкерлерге дем күч берүүдө. Алар аймактык ооруканада өз салымдарын кошуп, түйшүктүү кесипти аркылап калктын саламаттыгы үчүн кызмат кылышууда. Жаш адис болуп келсе дагы биздин улуу муундагы өзүбүздүн агай эжекелерибиз бизди көзөмөлдөп турат. Жаш адис деп саламаттык сактоо министрлигинен депозит төлөнөт. Мэрия тарабынан биздин жергиликтүү администрациядан 28 жашка чейин жаш адистерге 3000 сомдон төлөнүп турат. Ал дагы өзүнчө жардам чоң бизге. Жаш дарыгерден биздин азыркы быйыл 4 ординаторубуз бар. Бул экинчи жыл координаторлор, экөөсү бүтүп атат. Экөөсүн 3-чү год ординаторусун окуп, бул врач, анестезиолог, реаниматолог, акушер гинеколог. Биринчи жылдык 2 интерныбыз бар. Бирөөсү врач общей практики деп биринчи жылдыгын аяктап жатат ийгиликтүү. Дагы бир биздин жаш адисибиз врач-стоматолог деп стоматологиябыздан өтүп атат. 35ке чейин жаш адистерден санасак, биздин 7 адисибиз бар. Ар тараптан акырындан жаштар иштеп атышат. Учурда өз кесибин сүйгөн Назимов Адилбек 4 жылдан бери Балчы шаарынын жалпы дарыгерлик практика борборунда травматолог дарыгери болуп эмгектенип келет. Ал студент кезинде аталган ооруканага практика өтөгөнү келип, ошол бойдон иштеп калган. Келгенибиз бул травматологиянын калган себептен бири айыл аймагында травматологдордун жетишсиздигинин себебинен ушул жерде ВОПтун өткөндөн кийин ушул жерде иштеп калдык. Азыркы кезде биз 1,5 жыл болуп калды. Депозит врача деген бар, ошолорду алабыз. 3 айга 26600 сом мамлекет бөлүп берет. Балчыдан сырткары коңшу айыл аймактардан жайы кышы дебей бейтаптар көп кайрылышат. Жан дилин салып күнү түнү оор кырдаалдарга карабастан Нурзада Бактыбекова ар тараптан элге көмөк көрсөтүп, кызматын мыкты деңгээлде аткарып келет. Ординатура өтүү үчүн бул жакка келгем. Себеби дегенде үй бүлөм бул жерде. Буюрса быйыл 2 жыл ординатурамды ийгиликтүү аяктап алдым. Бул жактан мен жакшы тажрыйба топтоп алдым. Азыркы учурда терапия бөлүмүндө иштейм. Андан тышкары дежурстволорго дагы туруп чыгабыз. Ал жактан кыйын учурлар болуп, ар кандай бейтаптар келет бизге. Ошондой кыйын спорный случайлар болуп калганда бизге ар дайым улуу насаатчыларыбыз бар, дежурный врач-реаниматологдор, ошолор менен кеңешип, алар бизге жардамдашат. Жаш врачтарды мен бул жерге чакырып кетет элем. Себеби дегенде келишсин, жакшы тажрыйба топтошот. Азырда мамлекет тарабынан жаш врачтарга көңүл буруу болуп атат. Медицина кызматкерлеринин талыкпас эмгектери элге дем күч берип, өмүрлөрүн сактап калууда десек болот. Бүт өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнап жаткан жаш ак халатчандарды аймактарга көбөйтүү максатында мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлүп жаткан чагы. Бул колдоолор элеттеги ооруканаларда жаш дарыгерлердин ишине болгон жоопкерчиликти дагы да болсо арттыртат. Саламат Жаманкулов жаш дарыгерлер жетишсиз болгонуна байланыштуу ар тараптуу болуп, азыркы учурда неврология тармагында иштеп жаткан убагы. Айтымында кичине кезинен кыялданган кесибинен ырахат алып, анын оор түйшүгүнө чыдап иштеп келет. Жолдун алыстыгына карабастан айылдан бери келип бейтаптардын ден соолугуна кам көрөт. Башка шаарларга да чакыргандар абдан көп, бирок уясы болуп калган бул борборду биздей жаш дарыгерлер үчүн калтырып кетүү өтө кыйын деп кошумчалады. Бөлүм башчылары биздин клинический руководитель деп коет. Ошолор өзүнүн кеп кеңештерин айтышат, өзүнүн акыл насааттарын бизге айтып турушат. Бул жакта эмнеси жакшы? Практика жүзүндө ар бир больныйда өз алдынча көрүп, бетме бет ошол нерсе менен кезигишип, жалпы жөнүн айтканда практика аябай жакшы. Быйыл ошо ординатураны бүтүрүп жатабыз. Чакырган жок эмес, чакырып жатышат. Келгиле, бул жакка иштегиле. Ушундай условияны түзүп беребиз. Графикти, айлык маянасы боюнча. Анан бирок бул жакта калып иштегибиз келет негизги. Белгилей кетсек, соңку жылдары медицина кызматкерлери иштөөсүнө жакшы шарттар түзүлүп, элеттеги ооруканалар материалдык базалары чыңдалып келүүдө. Ошондуктан жаш дарыгерлер медицина кызматкерлеринин өзүнүн кесибин аркалап, азыркы тапта калк саламаттыгы үчүн салым кошууга чакырат. Элзат Эскербек кызы, Балыкчы пресс.